жакта эле Девонага начальник өкүмүздөр автобустар калгандар айбанбы? Ушул жерде лайда ойноп аткан футболист балдарды көрдүңөр беле? Мен кыргыз эл баатыры Элмирбек Иманалиевдин айылына келдим. Эл акыны Элмирбек инибиздин үйү тигил жерде турат. Өмүр бою алып келаткан карьер. Лабораториядан өткөн. Анда өмүр бою турамыз төгүп келгенсиңер. Картасы бар. Байсың Айбандарга доппайсың. мен жаш. Айбан алсам сен мен айтып атам ғой, жанагы жин келгенде айтасың. Мына сага да айттым азыр. Айбан деппи? Айбан деген жок. Мен айбан деген Лабораториядан өткөн топурак экен. Лабораториядан өткөн кагазын биз билбейбиз. эмне көрүштүң айтасың? Эмнеге айбандарды кимдер ал айбан? Бул жер бизге шапканы кийгизет да. А биздин балдар жанагы күн жааганда ботинкасы баткакта калып эмне болду? Көрдүк го. Ошончо кеткен туура эмес ишти мындай жоопкерчилик ким алат? Лабораториядан слойдогу таза алып барылды. Таза болуп чыкты. Үстү кошо кетип атпайбы? Топурак ошо. Эки эме погрузчик менен сузганда. Алып сүрүп топурагын башка жакка кыргытып туруп, астынан алсам. Мына маселе ушундан чыкты да. Мен кыргыз эл баатыры Элмирбек Иманалиевдин айылына келдим. Жакын арада эле өзгөрүш Элмирбек Иманалиев айылы болуп өзгөрдү. Эми өзүңүздөр көргөндөй мен айтайын дегеним мынакей. Боз чаң. Жол жасалган эмес. Каракөөлгө караган Дево 30 деп коет экен. Ошол бир сыйра топурак төгүп кетиптир. Эми мен айтайын дегеним, кыргыз эл баатырынын атын айылга берип жатканда жок дегенде жолду оңдоп туруп, андан кийин берсе туура болмок экен. Өзү негизи менин угушумда бул жол жана текүш ремонт деп D30 жасап аттырды да жана биздин Каракөлдүн текусу, неме, Девусу. Анан биринчи төккөндө бул жерге жөн эле бир шагыл аралаш эле топурак келип төгүлүп калды. Төгүлгөндөн кийин мына бул жерде нары өткөн машинада жүрө албай калдык чаңып. Ылай кийин башталды. Кечеүнкү жаанда балчык болуп калды бул жер. Эми тоор сугандан кийин кичине мына турат. Анан мээси чыгып деп койчу эле. Мээси чыгып бул жерде басыш же машина айдаш кыйын болуп калды да чындыгында. Ушунун үстүнө эле биз асфальт баскан атканбыз деп министерстводон кеп чыгыптыр. Анан кимисиники туура билбейбиз. Мунауну эртең дагы бир жаан жай турган болсо, бул жер бизге шапканы кийгизет да. А биздин балдар жанагы күн жааганда ботинкасы баткакта калып эмне болду? Көрдүк го. Канча социалдык сеттерге жарыяланат. Силер жергиликтүү бийлик контроль кылып койгула, эгерде кыла албай чыгарып кой. Инибиздин атын бериптир Куда кааласа. Кече болсо эл баатырын бериптир. Бул деген жакшы нерсе. Куда кааласа ошонун затына жараша айылдагы болсун деп атабыз. Жалпы жонунан бул айыл өкмөткө 71 чакырым жол каралган оңдоп түзөөгө. Анын ичинен 3 чакырымы жогоруда айткандай асфальт төшөлөт, 10 чакырымына асфальт шагыл төшөө иштери жүрүп жаткандыгы тууралуу айтылды. Туура эмес, шагыл дейбизби, топурак дейбизби, төгүлдү депчи. Туура эмес болуп калган үчүн лай болуп, кургак болсо чаң болуп атат депчи. Туура болсо мына момундай болмок деп жатышат да. Анан ошону анын неми ошончо кеткен каражаттын, ошончо кеткен туура эмес иштин мындай жоопкерчилигин ким алат? Туура эмес шагыл төккөнгөрдү. Туура эмес шагыл төккөн жок. Эмне дебейсизби? Сиз өзүңүз мойнуңузга албаңызбы жана жогорудачы элге жакпай калыптыр эми анда башкасын төгүп беребиз элмен сүйлөшүп турбайсызбы? Эгер туура болсо туура эле демексиздер да. Жок, андай эмес. Алар билип коюп турбу? Мастер биз билебиз демексиз да. Эми азыр заман ушундай да. Мен айыл өкмөт келип мындай кыл деп айта албайт ма? Ооба. Мен өзүм билгенимди жасашмын. Анан биз баягы элдин сабына карап атабыз да. Жок, ошо мен дагы көрүп келатам элдин немесинчи. Ал топурак, аңар жөн эле сары топурак экен. Кызылдай эле сары топурак экен алчы. Мына ишенбесеңиз көрсөтүп деле келейин. Мына жерде карьерди өмүр бою алып келаткан карьер. Лабораториядан өткөн. Анда өмүр бою туура эмес төгүп келгенсиңер да. Картасы бар. Анан мага чейин иштеген кишилерден бир деле өзүшү жок. Былтыр асфальтын сыйрып мына дагы калп айтты деп атасың. Асфальтын сыйрып эски асфальт 4,5 километр басып бергенбиз. Жөн сүйүнүп эле эл рахмат айтып, гравин ушундай эле жол жакшыкен деп ошентип коюшкан. Эми быйыл билбейм. Пландалып, учурда мына учурда жолдун бетин тегиздөө иштери башталды дейт. Ал текүш ремонтту жолдун бетин тегиздеген иштерди бүтүргөнбүз. Биз азыр жана мына жалпы каражат, эмне дебейсиз мына жалпы каражат буга канча каражат кетти деп мен сурап атам мына.
жалпы каражат 21 миллион 600 миң сом деп атат. Анан менин чыйпылдаганым жөн эле жанагы биринчисинде жөн эле сар топуракты алып келип төккөнүңөр бул жөн эле акчаны мындай зыря кеткен жокпу деген суроо болуп атат. Туура эмес топуракты ал асфальттын астына да жарабайт да ал. Туурабы? Чынбы? Жанагы топурак эмес да. Ал лабораториядан өткөн кум, шагыл. Ошонун кагасын көрсөтүп аласыңар мага. Жибиркилип бергилерчи. Деуда бар. Деудан жибирте аласыңарбы? Далилдеп бере аласыңарбы? Картасын бүт чийип. Урматтуу айыл өкмөт келсеңиз. Жанагы сиздин элиңиз менен кошо жактырбай аткан топуракчы лабораториядан өтүптүр, илгертен бери ошону төгүлүп кеткан турбайбы? Лабораториядан өткөн топурак экен да. Эми лабораториядан өткөн кагазын биз билбейбиз. Мына маселе ошондо болуп Билбейбиз атпайбы? да лаборатория. Азыр айтып атам, көрсөтпөйсүңөрбү деп. Мен көрсөтөм. Лабораториядан. Бар. Эми мындай да. Азыр айтсам, лабораториядан өткөн, ошол эле өмүр бою ошону алып келатканбыз дейт. Өмүр бою алып келатканды бул Туура. өкмөт өзү эле билет. Туура, мен азыр мынерден как мисал катары көрсөтөм да. Мисал катары көрсөтөм. Мынабу ошо алына турган карьер. Мынабу деп кой. Любой карьерди ачканда үстүңкү грунтту алат. Чагылга жетиш үчүн. Бу жерде ал операция жасалдыбы, жасалбадыбы мен билбейм, бирок топурак асмандан түшкөн жок да. Ооба. Айылдын ичинде жатпайбы? Хорошо. Лабораториядан слойдогу таза алып барылды. Таза болуп чыкты. Үстү кошо кетип атпайбы? Топурак ошо. Эки эме менен погрузчик менен сузганда алып сүрүп топурагын башка жакка ыргытып туруп астынан алса. Мына маселе ушундан чыкты да. Ага эмне дейсиң? Эми мындай да. Жердин алдындагы кыртышын биз билбейбиз да. Бир кум чыгып калышы мүмкүн, бир топурак чыгып калышы мүмкүн, бир чопо чыгып калышы мүмкүн, бир жар чыгып калышы мүмкүн. Мындай да сиз адамсыз, сизде сезим бар, сизде көз бар, сиз канча жылдан бери иштеп келатасыз, сиз адиссиз. Кайсыл топуракты кайсыл жолго төксө туура болот, сиз жакшы билесиз. Сиз ошол тармактын адисисиз. Чынбы? Анан сиз робот эмессиз да. Жердин астынан кандай чыкты, туш келди эле ошол менен, ушул жерден неме лаборатория берген, ушул жерге уруксат берген, ушул жерде касып кете бергенчи. Ал жерде лай чыкса деле алып чыга бербейсиз да, чынбы? Жок, айерден эч кандай ылай топурак чыккан эмес. Бул жанагы баткак болуп кеткен жерлерди мен өзүм да кыдырып көрдүм. Жана ушулай. Ал жерди баягы кум төгүлбөй алган жерди грейдер менен ачка эметкенде, жапканда ошо мурунку жердеги топуракты жаап койсо керек. Сиз дагы моюнуңузга кабыл айтпайсызбы? Дагы бир нерсе айтайын. Сиздин өзүңүздөрдүн эле машинаңыздар, өзүңөр эле машиналар бири-бирин сүйрөп, тилкешип, уручкашып, бири-бирин тарта албай турган видеолор турат эмеспи? Вот именно ошол баткак, сиздер төккөн топурак баткак болуп атат ошол. Сиздер лабораториядан ошонун болду, ошол жарайт дегениңер. Ал биякта. Ошонуңар болуп атат. Ичке сайда болду. Эми мен бар болчу. Эми Видеодо турбайбы эми? жок, видеону ушу айыл башчы эле кетип атып өзү тартып коюптур. Ал тыгылган эмес. Ал мындай болгон. Мына азыр да жолдо турат го, жолдун капталында белки немеңер. Көчүрүп келаткам. Ошону сүйрөп келаткам салянкабызды. Анан тайгаланып калды. Болду, барып эле погрузчик менен сүйрөп алып чыгып келдим. Кайрыла албай калдым, чоң машинада. Ошо момент тартып алды. Ошол эле. Эми ушинте берсек эми Түшүнүктүү. Жолчуры айылдык кеңештин ичиндеги аба ырайындагы өзгөртүү дегеним айылдагы WhatsApp тайпаларына жергиликтүү кеңештин төрагасы менен ДУ-30дун директорунун сүйлөшүүсү тарап кеткен. Анда кайсыл бир жарандарды айбандар деп аташкан жайлар дагы бар. Таке, түшүндүм, молодец. Мындай кылсаң сен эмнеңсе айбандары көп да бир түшүнбөйт, акмактар. Сен группада мындай кылып сүйлөп кол, жалпы депутаттар, Элмирбек Иманалиев, айыл өкмөттүн депутаттары сураныш сиздерден деп. Эми азыр титулда кирбегенде нерсени жасап атам мен просто. Ошол мен дагы билип атам, баардыгын туура түшүнгүлө. Ошол төшөлгөн таштар, сырттакылар, азыркы учурда ошо сеткабыз сайыл задержка болуп атканына байланыштуу ушундай болот. Алар бүт алынат, эми чыдап тургула да. Жүзүңөр жүз жактан сүйлөбөй деген немеде нормальный кылып эле сүйлөп койсоңор болду. Ошо менен мен группага айдап коем. Деунун начальниги, мен Баланчаев деп эле сүйлөп кое берет. Анан гаңкилдей берет да, гаңкилдегендер просто алар менен айлантып келип айыл өкмөт төрага дейт, силер ошентпейсиңерби?
айтпайсыңар деген нерсени айтат да биз айтып жүргөн нерсе да айбандар ушундай да. Орда сиздер уккан тараптардын сүйлөшүүсү жолго топурак төгүлгөндөн кийин болгон. Бул жагдай боюнча кеңештин төрагасынын өзүнө дагы суроо салып кайрылып көрдүк. Эмнеге уруштуң деп атасың, эмне деп атасың? Эмнеге айбандар деп атасыз? Кимдер ал айбандар? Кимге Мен багытталган ал сөз? мага урушкан бала, мага урушкан бир жаш балдар, жаш эле балдар. Ошолорду айтып атам, ушулардын ушун үчүн ан кыжыдың келип, Деуге айтып атам, айтпайсыңбы сен, түшүндүрбөйсүңбү деп атам мен ошочу. Деугүн эмесине. Ошол чаңынан ошонун катокту мыйзамдын чегинде ишти алып барбагандыгынан ушунун эл ошону айтып атат да. Жана жамгыр именно бирок ошол күнү жамгыр болду эртеси. Садырбаев да туура айтып атат. Эмненин негизинде мага суроо берип атасыз? Эмне үчүн? Бирөө жалп кылдыбы? Деп мен азыр сизге суроо берем. Мен сизге өзүңүздүн айбан деп сөккөнүңүздү. Жок. Мен сиз эми элмениш угуп туруңуз. Ошол сөздү сизге ким жеткирди? Эми анын Жок, кечирип коюңуз. Ким жеткирди? Жооп бере албайм. Жооп бере албайсыз. Жооп бербейм. Көрдүңүзбү? Мен жооп берип атам. Мен деген элдик киши мен болом. Түшүндү? Жашыруун ана минти тигинди зачем аныңар? Мен бул укемди жакшы билем. Силердин жерде сүйлөгөнүңөрдөн берип турат азырчы. Сүйлөшүп койдум деп сен айтасың. Эртеңден чыгасыз түнкү саат 12 дегенде. Сенин атың Тимурлан, сенин атың ким? Улук. Кечинде телефон недоступен болуп атты. Бүт билебиз. Улук сага раса жардам берген экен убагында. Без разговор барам деди. Тура Улук. Мына атасы менден без жаш улук. Жок, макул анан. Разговор жок, эмес жок. Просто мындай да үкөм. Акыйкат кылгыла сам. Акыйкат. Мына силер жазсыңар. Кеп ошондо да? Кеп ошондо мындай да. Мындай акыйкатла. Мына эмне жерден чекесинен сурап. Сиз антип өзүңүздү Жок, мен антиген жок. Актабыңыз антип сиз. Мен сакарым бар. Мени ким чыкса, сиз чакырсаңыз деле келе берем мен. Эгер туура эмес иш болсо. Жок, разговор жок, болупту. Айырмасы жок. Мен сүйлөп койдум. Канча эметкен. Сиз антип айылдагы өзүңүздүн интерегеңе салбагыла мени. Интерегага мен салганга туура келдиң да. Сиз болуптур, муну ким берди, жанагыны эмне десем айтпайсың, мен жооп бере албайм деп атпайсыңбы? Ошон үчүн мен ошончу айтат. Эми айырмаса сизге. Жок, кечирип кой Тимурлан. Жаш экенсиң. Баланча мындай деп эле ачып кой, айтып эле койсоң, анын убагы келет өзү эле. Табылат анын. Эми табылды анан эмне болот анан? Эмне болот? Жок, макул табылат анан эмне болот? Жок, эми табылса табылат. Мени макул алып бирөө чакырып келиптир анан эмне кыласыздар? Жок. Мен туура эмес келдимби же багыс келдимби? Жок, туура эле келдиң сен. Мен туура эмес келдим. Жок, просто мен келип анан сен келдиң, сен билебиз мындай тигинде. Эмнеге сүйлөдүң, минтиң дегениңе мен эме болуп атпаймынбы? Түшүндү? Сиз эл менен иштеген кишисиз. Эл менен иштеген кишимин. Сиз азыр Девон начальнигин айтып атасыз, тиги айбандар эми сүйлөй берет да. Айтып койчу ушундай. Эми мындай да. Жиберип коеюн деп атат. Девон начальнигин мен Ошондо бул жакта эле Девон начальник өкүмүңүздөр акылдысыздар, калгандар айбанбы? Жок, сен түшүнбөй атасың. Жок, сөзүңүздү майнашып атпайбы? Бир жагы кайрылып Сен баягы ошону түшүнбөй. Биектен мынтип атпайсыңбы? Девон начальнигин айтып атам мен. Группада сүйлө, элге сүйлөп кой деп атам. Кылып аткан ишиңди сүйлөбөйсүңбү? Ушуну ачык айтпайсыңбы? Айбандарга да атпайсың. Мен жаш. Айбан ал совсем мен айтып атам го жанагы. Анын ал жерде эмне дейсиз? Айтасың да, бүт түшүндүр деп айтасың да. Жин келгенде айтасың да. Мына сага деле айттым го азырчы. Айбан деппи? Айбан деген жокмун мен сен. Мен айбан деген сөзүм да жок, сага айткан да жокмун. Просто сен туура түшүн деп атам. Сен менде кайра менен спорлошуп атасың азырчы. Мен эмес, сиз спорлошуп атасыз. Мен суроом бүткөн. Суроң бүтсө да бүттү. Мына суроң эмнеден? Жарандардан да сурабайсың эмнеден? Эмне сурайын? Эмне сурайын? Мен бир гана сизге гана суроом болчу. Болду, калган эч кимге суроом жок менин. Эми баг көпчүлүккө теле мындай кылсаң да жакпайсың деген сөздү айтам деп туруп сал ошол жерден сал неме кетип калыптыр эми анча-мынчасын кечирип коюңуздар да туура. Жок, кечирбейм. Мен ойлоо баг мындай да багы сизден баг төрө болуп турганда баг эми көпчүлүк элге теле канча кылсаң да жакпайсың деген ойду айтам дегенсиз да сизчи? Мен мындай сыртынан түшүнгөн боюнча да. Биз совсем эле жаш бала бир, жаш. Ошону мен ойлоп калдым, мен туура эмес. Мен туура эмес түшүнгөн калган баг болгонча сиздин айбандар деген сөзүңүз сал турмас болуп калыптыр, ошол үчүн бой калып коюш керек. Жаш бала, жаш. Урматтуу көрүүчүлөр, азыр мен бул жакка Элмирбек Иманалиев айылы да өзгөрүп атыптыр, бул жакка келдим. Келип өзүңүздөр уккандай жогоруда суроолорду бердик, жол боюнча да берип көрдүк, төраганын айбандар деген жөнүндө берип көрдүк. Анан бул жактан кайра бир мындай айландырма маалымат болуп кетти да. Мен бул жакка келип Элмирбек Иманалиевдин атын эмнеге коесуңар, акчаңар жок туруп деген
дей өңүткөн бургулары келгенде өзүңөр түшүнүңөр. Эми чын-чында андай эмес. Могул аянтчага келгенибиздин себеби жөн бар да. Бул мындан 1 жыл бекен же 1 жылдан ашык кой, Ооба. Бирок Ушул жерде лайда ойноп аткан футболист балдарды көрдүңөр беле? Ушул жер экен, ушул жер мынакей. Анан эми андан бери эмне болду? Андан бери эчтеке болгон жок. Андан бери кылабыз болду, жардам кылабыз дедик, кайра ошол көйгө жылда эле. Мен бирок бир нерсени түшүнүп атам. Ошо көп жактан кишилер келип атпадыбы? Келип мына жасайбыз деп атпадыбы? Бирок бир плюсу болуптур силерге. Эмне дебейсизби? Могу жериңер көп киши келип тапталып калыптыр. Ооба. Тапталып калыптыр. Чаң баскан жерлер билинбей калды, анча тапталып калыптыр. Көп киши келип эле жасайбыз убада берип атчы. Албетте бул баягы кагаз коруп айткан сөз болуп калды. Биз жогоруда айткандай ошо Элмирбек Иманалиев айылындагы көйгөйлөр тууралуу четинен чагылдырып келе жатабыз. Жакшы жашылдандырып атпайбы? Мына ушул бочкалар менен. Молар мененби? Ооба, мына бочкалар менен. Скорыйга саласыңар. Мына. Азырда толтура тура булар. Дайыма зарядталып турат экенсиңер да? Мына скорый менен суу ташыйбыз, эски скорый. Ушул суу маселесине карап туруп ушул скорыйны специально кылбай алып жүрөм. Мусор. Муну адам ташыбайсыңар? Адам ташыбайбыз, жаңысы скорый. Жаңысы бар, Ооба, жаңысы бар. Бул баягы чарбалык иштерди кылганда турбайбы? Мусор төгөт. Анан кышы жайы ушу бачок менен 50-60 бачоктон суу ташып ичебиз. Мынантип насос менен биякты көздөй тарттырып суу. Кадимки эле насос менен, Ооба, кадимки эле насос менен. Насос жүрүп көрөйлү мынакей. Бул башынан эле ушундайбы эми? Башынан эле ушундай, бизде чыкпай да калат кээде суу. Кээде чакалап ташыйсыз? Ооба. Азыр көрсөтөм. Анан мына жерден ушундан биякты көздөй суу чыкпай калган да. Гар кетпейт. Эмне кетпейт? Şu bilmem je naporaz je mına turbага birдеке тыгылып калган да. Биякта эмнеге суу теппейт больница? 1 жылдан бери теппейт. Ошо мына жерде бир деле тыгылып калганда. 1 жылдан бери неге жасап атасыңар анда? Жасаганда эми көрүп атабыз, ачып атабыз, билбейт. Айыл өкмөт эмне дейт? Мен казыш керек да, казып мындай немесин табыш керек. Айыл өкмөттөн айтты, чыгарып берди деп казып атабыз. Эми айыл өкмөт деле жардам берип чыгарып сууну башын тазалап атабыз. Мына баягы эски бул канча 80-жылкы эмеде буларчы. Турбалар. 70 жыл болду. Ооба, 70 жыл болду. 80-жыл курулган эмелер, кээ бир жерлер чирип калган. Кээ бир жерлеринен мына бул киши болуп казып да чыгарып көрүп атабыз, туурабы кандай дейсиз, түшүп экен. Болгон аракетти көрүлүп атат. Болгон аракетти. Кыскасы бул айыл боюнча болгон чоң маселе дебейсиңер, таза суу. Айыл боюнча бирикке маселе болуп атат да, бул суу көйгөйү. Эски. Курулуш керек да жаңы. Эл акыны Элмирбек ийинибиздин үйү тигил жерде турат, 100 метр арагыракта. Түрк элдерине белгилүү болгон эл акыны Элмирбек айылы, чоң айылы, эми ушул жолубузду айткыбыз келет. Ушул жолубуздан ушу машина өтсө, мал өтсө, ушул коктуну кең туулукту карай көчүшөт. Ушул жерден чаң асманга көтөрүлөт. Мына балдарыбыздын бүгүнкү жууп кийгизген көйнөгү эртең кир. Келиндерибиз болсо эшикке кир жаят, жааган учурда жаят. Эгерде күн тийип турганда жайган болсо, ал кечке чейин кайра кир болуп калат. Эми ажообуздан, Камчыбек Ташиевден жана депутаттарыбыздан, акимибизден, губернаторубуздан суранарыбыз ушул 3,5 километр жер. Ушуну асфальт кылып берип койсо деп суранарыбыз ушул. Мектебибиздин акыбалы дагы сал ушундай батышпай атат, балдар барган сайын өсүп атат. Эми ажообуздан былтыр болбой калды, 100 мектепке кирбей калды. Эми быйыл Кудай насип кылса киргизип берер деген ойдобуз. Ушул жерге бир типовой мектеп керек эле. Акылбек Үсөнбекович да кабардар, Кундуз Кошалиевич да кабардар. Биздин суранарыбыз ушу жол менен эле мектеп болуп турат. Элмирбек Иманалиев өзү мына батырлыкты намды кече берилди. Анан эми айылга аты берилип аткандан кийин, ушунчалык чоң иш-чара болуп жаткандан кийин, болот делип аткандан кийин, атырдын негизинде баягы айыл өкмөттөрдү кошобуз деп аткандан кийин алдын ала өкмөт биринчи ойлонуп, кой Элмирбек Иманалиев айылында биринчи көйгөйлөр, маселелерди тактайлы, жолун тактайлы, инфраструктураны тактайлы. Андан кийин биз ошол атты берели деш керек эле да. Эми эчтекеси жок. Жолу чаңдап турган
жака эле эчтеке акча бөлбөй туруп эле болот деп коюп койгон өзүбүз осолдук да бул.